Коррупция бул мамлекеттик башкаруу институтун бузган, элдин ишенимин кыйраткан, экономиканы артка тарткан мите. Биздин максат бул илдетти түп тамыры менен жоюу. Башталган туруктуу масштабтуу антикоррупциялык реформаларды бул күрөш толук жыйынтыкка жеткенге чейин тынымсыз уланта беребиз. Ал эрежелер айдан ачык, уурдасаң камаласың, мамлекеттин элдин байлыгын талаптоносоң, ичип жесең камаласың, пара берсең да, пара алсаң да камаласың. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Биз сот системасын жаңылоо багытында да олуттуу иштерди жасадык. Соттордун айлыгын бир топ көтөрүп бердик. Мамлекет сотторго көз карандысыз болууга жана көмүскө колдоо издебеген деңгээлдеги жашоого шарт түздү. Эми ар бир сот ушул ишенимдин баасын билиши керек. Мамлекет өз милдетин аткарып, кадамын жасады, демек сот корпусу эми элдин ишенимине татыктуу экенин далилдөөгөнгө тийиш. Коррупцияга, жашыруун келишимдерге, басым кысымга орун жок. Чечимин саткан сот мыйзамды гана эмес, кесиптештеринин абийирин да тебелеп, мамлекеттүүлүккө шек келтирет. Сот тармагында иштеген ар бир кызматкерлердин эсине салгым келет. Адилет жана чынчыл кызмат кылгысы келбегендерди системадан эле эмес, бардык келечектүү иштерге аралашкыс кылып туруп тазалайбыз. Татыктуу жашоого шарт түзүүгө жана сотторду ар кандай таасирлерден коргоого алууну улантабыз. Ушуга байланыштуу бардык сотторго кайрылам. Ойлонуңуздар, ар бир чыгарган чечимиңиздер мыйзамдарга гана таянсын. Унутпаңыздар, эл баарын көрүп билип турат. Эл да тыянак чыгарат. Биздин ишибиздин эң жогорку баалоочусу элдин өзү экендигин унутпайлы. Кумтөрген өлкөбүздүн мамлекетке алганыбыздан бери көргөн пайдабыз тууралуу дайыма кеңири сөз болуп келе жатат. Кумтөрдөн быйылкы эле жылы $678 миллион таза киреше көрдүк. Эгер акыркы ошол 3 жылда ала турган болсок, 3 жылда $2 миллиард таза киреше алдык. 2020 жылга чейин $1 миллион киреше бербеген кыргыз алтын быйылкы жылда мына $200 миллион киреше берди. Мурда жылыга мамлекеттен 300 миллион сомго чейин дотация алып олтурган махмал алтын кени тескерисинче быйыл $670 миллион таза киреше берди. Таза киреше чыкты. Кыргыз алтындын былтыр жаңачылган алтын дүкөнү бир жылда $735 миллион таза киреше алды. Бир жылда. 2021 жылга чейин дайыма чыгашага иштеп келген мамлекеттик бюджеттин мойнуна минип дотацияда отурган Кыргызстан аба жолдору, Кыргыз темир жолу сыяктуу көптөгөн тармактарда кирешеге иштей башташты. Каражаттар кайсыл жактан түшүүдө деп көптөр кызыккан суроолордун жообу мына ушул тармактарда. Биз бизнес үчүн ыңгайлуу шарттарды мындан ары дагы түзө беребиз. Ишкердик жүргүзүү үчүн ачык жана ылайыктуу эрежелерди киргизүү, туруктуу финансылык колдоо, негизги административдик тоскоолдуктардан коргоо жана бардык жарандар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүнү камсыздайбыз. Бардык ишкерлерди, ал жаңы ишин баштаган ишкерби, же тажрыйбалуу ишкер болобу, мамлекет аны эч качан жалгыз таштабайт жана анын ийгиликтерге жетишине ишенимдүү өнөктөш болуп берет. Урматтуу ишкерлер, айрымдарыңыздар азыркы убакта ашыкча текшерүүлөргө туш болуп, айрым учурларда адилетсиздикке дагы туш болуп аткан моменттер бар. Алардан кабарым бар. Жаңы жылдык каникулдардан кийин баарыңарды күч түзүмдөрү, салык түзүмдөрү менен бизнес чөйрөсүн чогултуп, ир олтуруп түз кеңешип, чечимдерди кабыл алам деген планым бар. Бизнеске көптөгөн жеңилдиктерди беребиз. Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат. Мамлекеттик бардык аракеттери
Ар бир кыргыз жараны өз жеринде урмат сыйда жашоосуна, үй бүлөсүнүн жанында болуусуна, сүйгөн иши менен алектенүүсүнө жана өз колу менен келечек куруусуна багытталган. Демек, биздин максатыбыз ар бир адам эртеңки күнүнө чоң ишеним менен карап, өнүгүүгө, адал эмгектенүүгө жана татыктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бүгүн чакан жана орто бизнес экономикабыздын таянычына айланды. 2025 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча бул сектор олуттуу өсүштү көрсөттү. Чакан жана орто ишкердик субъектилери тарабынан өндүрүлгөн кошумча дүң наркынын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46,4%га өсүп, 641 миллиард сомду түздү. Анын ички дүң продукциясындагы үлүшү болсо 42,6%дан 51,7%га чейин жогорулады. Чакан жана орто ишканалардын саны 12%га өсүп, 20 миңге жетти. Ал эми аларда иштегендердин саны 5,3%га көбөйүп, 617 миң адамды түздү. Бул сандык көрсөткүчтөр сиздердин эмгегиңиздердин, демилгелериңердин жана ишмердигиңиздердин натыйжасы десек жаңылышпайбыз. Мамлекет дайыма сиздер менен болот. Улуттук коопсуздук жана укуктук тартип менен камсыздоо бул мамлекеттин, коомдун жана ар бир үй бүлөнүн келечеги үчүн көрүлгөн камкордук. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бул белгилүү бир кылмыш топторду жок кылуу менен эле чектелбейт. Биз ондогон жылдар бою криминалдык кесепеттерди күчөтүп, багып келген жашыруун механизмдерди талкалоо менен алардын башын эле эмес, тамырын да кыйып жатабыз. Туруктуу күрөштүн аркасында улуттук коопсуздук органдары, прокуратура, ички иштер органдары соттолгон кылмышкерлер менен коррупционерлерден жүздөгөн миллиард сомдорду бюджетке кайтарышты. Бул албетте мурда коррупционерлер менен криминалдардын чөнтөгүнө түшүп келген элдин акчасы, мамлекеттин ырыскысы болчу. Биз мамлекеттүүлүктү бекемдеп жатабыз. Биз тазалануу жолундабыз, бул жолдон артка кайтпайбыз. Мыйзам таза, чынчыл адамдарга калкан, кылмышкерлерге кылыч болгон жаңы Кыргызстанды куруп жатабыз. Мамлекеттик бийлик канчалык күчтүү болсо, эл ошончолук эркин жана мамлекетине ишенимдүү болот. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 2025 жылдын 25 декабрында биз кезектеги 4-чү элдик курултайдын жыйынын баштап жатабыз. Убакыт көрсөткөндөй, бул институт биздин саясий түзүлүштө өзгөчө орунду ээлөө менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бүгүнкүсүн жана эртеңкисин бириктирген жандуу көпүрөнүн милдетин аткаруу жолуна түштү десек болот. Элдик курултай бул демократиянын өзөгү жана аянтчасы. Мына дал ушул аянтчада ар бир аймактын, ар бир тармактын, ар бир жамааттын үнү жогорку мамлекеттик бийликтерге жетип, бирдиктүү чечимдер кабыл алынып келатат. Элдик курултай бул бийлик менен элдин ортосундагы ишенимдин тирөөчүнө айланып бара жаткан бирден бир далили. Мамлекеттик бийлик эл менен кеңешип, алардын талаптарына көңүл буруп, чечим чыгарууда. Элдик курултай анын делегаттары жыл өткөн сайын тажрыйба топтоп, бышып жетилип, элибиздин нукура үнүнө айлана бермекчи. Бүгүн өлкөбүздүн учурдагы абалына объективдүү баа берип, алдыдагы багытыбызды аныктап, жакынкы жылдардагы жаңы Кыргызстанды куруунун негизги багыттарын белгилөө менен сиздерге кайрылуу жолдоймун. Кыргызстан бүгүн мамлекеттүүлүгүнүн өзөгүн ишенимдүү бекемдеп жатат. Өлкөдөгү реформанын жүрүшүндө коомчулуктун биримдигин бекемдөө менен ачык диалогко барып, эффективдүү башкаруунун натыйжасына жетишүүдөбүз. Ички ынтымак биримдикке жетүү менен улуттук коопсуздукту камсыздап, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жана экономиканын туруктуу өсүшүнө шарт түзүүгө көңүл бура алдык. Акыркы 4 жылдыкта Кыргыз Республикасынын экономикасы мурда болуп көрбөгөндөй ылдам темп менен өсүүдө. Албетте бул негизги тармактарды комплекстүү өнүктүрүүнүн жана мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруунун жемиши болду. Соңку 3 жылда ички дүң продукциябыз орточо өсүү темпи 9,8%ды түздү. Быйыл да экономикалык активдүүлүк жогору бойдон сакталды. 2025 жылдын 11 айында ички дүң продукциябыздын
реалдуу өсүшү 10,2%га жетип, эң жогорку көрсөткүчкө көтөрүлдү. Эл аралык валюталык фонддун маалыматына ылайык, 2024-жылы Кыргызстан ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирдик. Бул биздин экономикалык саясатыбыздын натыйжалуулугун, улуттук стратегиянын туура экендигинин жана элибиздин тынымсыз эмгегинин айкын далили. Эгерде 2020-жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,7 миллиард сом болсо, быйылкы көрсөткүч боюнча 1 триллион 93 миллиард сомдун чегине жетти. Кыска тарыхый учур үчүн бул дээрлик 4 эселеген өсүш. Мындай динамикалык өсүш өлкөнүн каржылык негизинин бекемделип жатканын жана жүргүзүлгөн реформалардын тууралыгын көрсөтүүдө. Дүйнөдөгү белгилүү жана алдыңкы рейтингтик агенттиктер тарабынан 2025-жылы Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтинги B+ деңгээлине көтөрүлдү. Бул мамлекетибиздин эл аралык аброюн жана инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга болгон чоң кадам болду. Бардык көрсөткүчтөр Кыргызстан экономикасынын туруктуу жана сапаттуу өсүү траекториясына өткөнүн билдирүүдө. Бүгүн бизде бекем каржылык база, ырааттуу динамика жана келечекке ишеним бар. Эми баарыбыздын жалпы милдетибиз ушул темпти жоготпоо, жетишкен натыйжаларды бекемдөө жана экономикалык өсүштүн жемишин ар бир жаран сезе тургандай учурга жеткирүү менен келечекке бекем пайдубал түзүү болуш керек. 2021-жылы 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койгом. Ал программага ылайык мамлекет алдына койгон максаттарды так аткарды. Ал тургай айрым көрсөткүчтөр боюнча пландан ашык иштер жасалды. Алсак 2024-жылы калктын жан башына карата ички дүң продукциянын көлөмү 2513 акш долларына жетти. 2024-жылы жумушсуздук 3,7%га чейин төмөндөдү. 2023-жылга салыштырмалуу 24-жылы калктын жакырчылык деңгээли 4,1% пунктка азайды. Аялдар менен балдарды коргоо маселеси кызыл чекке жетип баратат. Тилекке каршы акыркы жылдары зордук зомбулук катталган учурлар көбөйүүдө. Муну айтуунун өзү да оор, бирок бул биздин коом үчүн кечиктирилгис жат көрүнүш. Анткени алсыздарга кол көтөргөн коом эч качан цивилизациялуу коом боло албайт. Биз буга жол бербешибиз керек. Мамлекет катаал чара көрөт, аялга же балага кол салган бир дагы кылмышкер жазадан кутулбайт. Бул мамлекеттин принципиалдуу позициясы. Өлкөнүн 2030-жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык багыттар берилген. Бирок мен дагы кесе айтам, коомдук маданиятты өзгөртүү зарыл. Эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабайт. Ар бир ата баласына аял затын урматтоону үйрөтүүгө тийиш, ар бир эне кызына ар намысын коргоону, кордоолорго каршы күрөшүүнү үйрөтүшү керек. Ошондо гана ар бир аял заты урмат сыйга ээ болгон, ар бир бала коргоого алынган мамлекетти кура алабыз.